Садыр Жапаров. Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты, идеологиясы. Китеп тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2024. Баш сөз ордуна. Урматтуу замандаштар, бул багыттаманы жазууда дүйнөдөгү жана биздин мамлекеттеги учурда түзүлгөн кырдаал жана абалды эске алганымды башынан белгилеп кетмекчимин. Бүткүл дүйнө чоң өзгөрүүлөрдүн босогосунда турат. Пандемиядан кийинки экономикалык, руханий жана маданий каатчылык себеп болдубу же жалпы эле адамзаттын өнүгүү процесси ушундай жолго түшмөкпү айтор дүйнөлүк чоң өзгөрүүлөрдүн агымы жашообузга улам күчөп таасир этүүдө. Айрым бир мамлекеттер ортосундагы согуштар, жер алкагындагы абалды оорлоткон экологиялык кесепеттер, табигат кырсыктары ого бетер түрткү болуп, бул көрүнүштү тездетүүдө. Демек, арадан ондогон жылдар өтпөй дүйнө бир катар өзгөрүүлөргө учурап, атүгүл мамлекеттердин жайгашкан картасы өзгөрүп кетиши күтүлүүдө. Илимий техникалык прогресс космикалык ылдамдыкта өсүүдө. Бардык тармактар адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси интернетке байланып, санариптештирүүгө өттү. Маалыматтардын тез тарашы адамдардын карым-катнашын жаңы деңгээлге көтөрдү. Дүйнөнүн кескен өзгөрүп бараткан агымына баарыбыз көз каранды болуп калдык. Мындай кырдаалда биринчи кезекте өзүңдүн мамлекетиңдин жана улутуңдун келечегин ойлойсуң. Ааламдашуунун капшабынан биз кантип туура жол таап чыгабыз? Мамлекетибиз дүйнөлүк мамлекеттердин тизмесинде кайсы орунда, кандай аброй менен турат? Улутубуздун улуттук жүзү канткенде таза сакталат? Улуттук өзгөчөлүгүбүз менен башкаларга үлгү боло алабызбы? Кылымдарды карыткан улуу руханий нарк-населибизди, салтыбызды, тилибизди, маданиятыбызды сактап эле калбастан, аны мындан ары карай дагы жаңылап өстүрүп өркүндөтө алабызбы? Мына ушул ойлор мага күнү-түнү тынчтык бербейт. Бул ой мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги жүктөлгөн ар бир кызматкерди, ошону менен бирге эл жерибиздин келечегине кайдыгер карабаган жарандарыбызды тынчсыздандыруусу керек. Ошондуктан ушул эмгекти жалпы коомчулуктун кароосуна коюуну туура көрдүм. Идеология деген түшүнүккө токтолсок, идеялардын багыт берүүчү жыйындысы деген маанисинен сырткары, идеология так ушундай болушу керек деген аксиомалык аныктамасы жок. Ошондуктан ар ким бул темада каалагандай кеңири сөз кылуу менен бирге кыскача ой пикирди жазуусу да кадыресе көрүнүш экенин байкадым. Мен багыттаманын кыска жолун сунуштоону тандап алдым. Анткени жогоруда учкай сөз болгондой, дүйнө бардык жагынан ылдам өзгөрүүдө. Эгер эмгегибизде тарыхый фактыларга токтолуп, аларды терең изилдеп, кеңири анализ берип, дүйнөлүк белгилүү идеологдордун эмгектеринен мисалдарды келтирип, сөздү көбөйтсөк, анда эч ким деле маани берип окубаган, бизге чейин да чечмелеп далайлар жазган багыттамалардын бири болуп калышы толук мүмкүн. Анткени майдаланып жана узак жазылган эмгектерди көпчүлүк дээрлик окубай калды. Негизинен козгоюн деген ойдун өзөгүнө гана токтолууга аракеттендим. Ал эми айрым бир айтылган сөздүн, келтирилген фактынын илимий булагын изилдөөнү каалагандар үчүн өздөрүнө эркиндикти калтырабыз. Анткени бир эле ой сунушка ар тараптан кайрылып, ар башка пикирлерди айтса болот эмеспи? Анда эмесе сөз ирэти менен кетсин. Биринчи бөлүм. Жаңы Кыргызстанды курууга багыт алуу идеясынын жаралышы. Кыргыз улутунун тарыхы өтө тереңден башталары айныгыс факт. Эгемен мамлекет болгонубузга 30 жылдан ашса да, өз тарыхыбызды ар тараптан изилдеп чыгып, учурунда ар кандай себептер менен бурмаланган, же айтылбай жашырылып, көмүскөдө калган анын чыныгы жүзүн өз ордуна коюшка бүгүнкү күнгө чейин чамабыз жетпей келатат. Бул өкүнүчтүү. Тарых улутка дем берип, анын жок болбой сакталып турушуна азык берүүчү башка булак. Өз тарыхыңды жакшы билүүгө кызыктар болбосоң, урматтап уруна албасаң, анда улут катары жоголууга багыт алганың. Ошондуктан улуттун өз тарыхын урматташы, муундан муунга аздектеп калтырышы, анын жашоодогу жан азыгы. Али тактала элек, миңдеген жылдардан да ашык мезгилди камтыган кыргыз элинин тарыхын толук изилдеп чыгуу үчүн окумуштуу адистерге шарт түзүү эгемен мамлекеттин бирден бир милдети. Жакынкы убакыттарда муну аткарууга киришүүгө өзгөчө маани берилип колго алынмакчы. Бернштам кыргыздардын тарыхы эң байыркы замандардын тереңине, биздин заманга чейин 6000 жылдыкка барып такалат. Кыргыз элинин тарыхы Афанасьев дөбө маданиятынын археологиялык эстеликтери боюнча байыркы кыргыз коомунун келип чыгышына негиз болгон динилин этногенезин талдоодон башталууга тийиш деп жазат. Ал эми академик Бартольд Көлөмдүү «Кыргыздар» деген эмгегинде кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирет. Азыркы кезде Борбордук Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхта аты мынчалык эрте кезиккен бир да эл болбосо керек дейт.
Дүйнөлүк атагы бар бул окумуштуулардын кыргыз эли жөнүндө өз изилдөөлөрүндө суктанып сөз кылышканы биз үчүн сыймык. Кезек өз окумуштууларыбыздын жана жогорку илимпоздордун изилдөөлөрүн тереңдетип, иликтеп, изилдеп, бышыктап, иштеп чыгышта калды. Биз дайыма тарыхыбызга кайрылып, байыркы улуттук материалдык маданиятыбызды, жашоо турмушубуздагы нарк населибизди, руханий казынабызды, улуттук оюндарыбызды, дасторкондогу тамак ашыбызды сыймыктануу менен көрсөтүп жүрөбүз. Ал эми көчмөн цивилизациясын жана анын дээрлик жок болуп бараткан айрым атрибуттарын бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жаткан бирден бир улут экенибизди, көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын жергебизде өткөзгөндө даңазалап белгилей алдык жана дүйнө элин суктандырдык. Өткөнүбүзгө суктанып кеп кылуу менен биргеле, чынын айтсак, ашыкча идеалдаштырып да жиберебиз. Анын себеби өткөн бир кылымдарда кыргыз каганаты дүйнөнү дөңгөрөтүп, империя болуп турганда, так ушул биз кеп кылган маданий, руханий, нарк насилди, салттарды, улуттук өзгөчөлүктөрдү жараткандыгынан болууда. Бүгүнкү музыкалык аспаптарыбыз, улуттук өзгөчө кийимдерибиз, материалдык маданиятыбыз, тамак ашыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз, өзгөчө бай ооз-эки чыгармачылыгыбыз, кыскасы улуттук акыл парасатыбыз, руханий дүйнөбүз 50-60 жылда жарала калган эместир. Анын жаралышына жана туруктуу калыптанышына жүздөгөн жылдар кеткен анык. Демек, узак мезгилдер бою ар тараптан гүлдөп, өсүп өнүккөн эгемен мамлекет болгонубуздун кашкайган далили ушул эмеспи? Бүгүн эгемен мамлекет болуп, өз туубуз колубузга тийип турганда, эмне үчүн кайрадан жаңырып, өсүп өнүгүп, байыркы улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу менен биргеле, бүгүнкү дүйнөлүк агым менен өзөңгүлөш жаңы руханий, маданий, илимий, бакубат жашоо багыттарыбызды жаңылоого умтулбашыбыз керек. Эмне үчүн креативдүү өндүрүштөрдү ачууга, санариптештирүүдө алдыңкылардын катарында болууга, жашыл экономиканы жаратуучулардын сап башында турууга кыялданбашыбыз керек. Биз бүгүнкү күнгө чейин адамзат тарыхында өзүнүн бараандуу орду менен келе жаткан көчмөн цивилизациясын жаратууга эбегейсиз чоң салым кошкон өзгөчө улутпуз. Демек, улут катары өз ордубузду табуу менен эле чектелип калбастан, азыркы дүйнөлөшүү агымында адамзаттын өсүп өнүгүшүнө өз салымыбызды эмне үчүн кошпошубуз керек? Кантсе да биз бир мезгилде ошондой ийгиликти жараткан улут эмеспизби? Так ушул тээ түпкүрдө жаткан уютко асыл мурасыбыз демибизге дем кошуп, жаңы Кыргызстанды курууга багыт алган идеяны жаратты. Жакшы тилек жарым ырыс деп акылман элибиз бекер айтпайт. Жакшы тилек менен улуу жолдун алгачкы ташын коюп, иш баштасак, келечегин түздөсөк, аны кийинки муундарыбыз улап, кыргыз улуту кайрадан дүйнөлүк атак даңкын жаңыртып жаратуусу толук мүмкүн. Андай жаңырган Кыргызстанды курууга бери болгондо 20-30 жыл кетерин баары эле түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан алдыда баарыбыз биргеликте бел чечпей иштей турган иштер арбын. Демек, бүгүнкү дүйнөлүк өсүшкө, илимий, маданий жетишкендиктерге төп келишкен, керек болсо алардын алдыңкысы болуп жол баштагандардын сабында турган, жаңырган жаңы Кыргызстанды курууга толук мүмкүнчүлүгү бар мамлекет экенибизге ишеним менен кароого чакырат элем. Келгиле, кыргыз жергесинде жашаган көп этностуу элибиз менен биргеликте жаңы Кыргызстанды курууга чогуу кадам таштайлы.